Урматтуу жетекчилер, урматтуу коллегалар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлиги, то есть бул айыл өкмөттөр, акимдер, губернатор өзүнүн ишин толук кандуу жүргүзүү үчүн толук мүмкүнчүлүк түзүлгөн эмес. Бул боюнча мен дайыма айтып келгенмин, депутат болуп турганымда, сындап да келгенмин, аны жакшы билесиздер. Акимдер, губернаторлор эч кандай эчтеке жасай албайт, колунан эчтеке келбейт деп, жоюп эле ташташ керек деп айтып жүрчүмүн. Мен ошол айткан сөзүмөн кайта элекмин. Ичинен кирип көрдүм. Ички тамырынан жергиликтүү бийлик эмне үчүн элетте өнүгүү болбой атат, эмне үчүн ички жана сырткы миграция бүгүнкү күнгө чейин токтой элек, эмне үчүн элдин жашоосу жакшырбайт деген изденүүдө келетам. Бул боюнча менин айта турган оюм децентрализация деген түшүнүк бар. Жөнөкөй тил менен чечмелегенде, борбордук бийлик жергиликтүү бийликтин өзүнүн бийлигин колуна бериш керек. Тилекке каршы борбордук бийлик өзүнө жыйнап алган. Бул деген дыйканды талаага кетмени жок чыгарып кою, колуң менен тырмала деген түшүнүк. Себеби баарыңыздар билесиздер, айыл өкмөттөрдүн бийлиги жокко эсе жери, токою, суусуна ээ эмес. Жайытка ээ эмес, токойго ээ эмес, айыл чарба ал жерде өзүнүн кичинекей зданиясы менен, ошо эли менен бир өзүнүн аппаратындагы 10-15 сотрудниги менен, же болбосо 6-7 сотрудник ушулар менен гана чектелген. Акимдердики дагы ошондой. Мыйзамда акимдердин мүмкүнчүлүгү өтө жогору деп жазылган. Тилекке каршы иш жүзүндө андай эмес. Акимдердин территориясындагы борбордук бийликтин өкүлдөрү аким иштен алып, иштен коюп, өзү алардын кадрдык саясатын жүргүзүш керек. Андай эмес. Губернатордун иши бүт жалпы болуп аткан ишти координация кылуу. Болду. Жасаган иши ошол. Менин айтайын дегеним, күч органдары борбордук бийликке баш ийиш керек. Калганы кадрдык саясаты, каржы маселеси, ички чарба иштери баары айыл өкмөт, аким, жергиликтүү бийлик, губернаторлор өздөрү чечиш керек. То есть бийликти борбордук бийлик эл менен бөлүшүш керек. Өзүңөрдү өзүңөр баккыла деген маселени кабыргасынан коюп, ошону өлкө башчысы, өкмөт башчысы ушул тарапка көңүл буруш керек. Антпейин бул иштен биз алдыга жыла албашыбызды мен көзүм жетти. Ичинен көрдүм. Жергиликтүү бийликте калыптанган система менен ким жетекчи болуп келбесин, Уинстон Черчиллди алып келип койсо да алдыга жылбайт. Себеби система ошондой түзүлгөн. Жергиликтүү бийликке өзүнүн бийлигин бергенде бүт маселе чечилет. Чегара маселеси дагы жеңил чечилмек. Башка маселелер дагы жеңил чечилмек. Менин келип иштеп, ошонун ичинен иликтөө жүргүздүм. Ушул 7 айдын ичинде өзүмө өзүм бир анализ кылдым. Ошондуктан менин коллегаларым, башка областтын губернаторлору да ушинтип кыйналып атышат. 452 айыл өкмөт баары кыйналып атышат. И акимдер дагы кыйналып атышат. То есть борбордук бийлик, ал деген борбордук бийлик дегенде министрликтер, башка ведомстволор, агентстволор баардыгы ушулардын бөлүшүп жергиликтүү бийликке өзүнө бериш керек. Ансыз иш алдыга жылбайт. Ошондуктан мен бүгүн сиздерге бир маанилүү чечимди айткым келип атат, урматтуу коллегалар. Мен өзүмдүн убактымды кетирбей, элибиздин убактысын кетирбей, мен бүгүн өз калоом менен арызымды жазып бердим. Бунун артында эч кандай бир
чоң саясий оюндар жок. Бул жеке менин өзүмдүн чечимим болду. Бул дагы бир жергиликтүү бийликке, жогорку бийликтин көңүл буруусуна түрткү болсо экен деген гана ой болуп атат. Сиздер менен, бириңиздер менен дагы семменге келген жокпуз. Жакшы иштештик. Барыңыздар мени колдодуңуздар. Мен колуман келишинче сиздерди колдодум. Ошондуктан барыңыздарга рахмат. Ушул касиеттүү Ысык-Көл жерден аябай чоң тажрыйба алдым. Көп тааныш ашырдым. Мен жалпы барыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Үй бүлөңүздөргө, өзүңүздөргө ден соолук каалайм. Аман болуңуздар.